Жана бул эң улуу күнөө болгондуктан, эң чоң күнөө болгондуктан, дагы мунун коркунучу, адам эгерде чоң ширкти кылып, ошол абалда тобо кылбай бул дүйнөдөн кайткан болсо, вот ошол адам айттык түбөлүк тозокко барат дагы, жана кылган соопчулук иштердин баарысы күйүп кетет. Бул дагы ширктин өтө коркунучтуу кесепеттеринен да. Элестетсеңер, адам өмүр бою кылып жүргөн соопчулук иштердин баарысы тең текке кетет. Күйүп кетет. Кайсы бир адамда намаздары болсо, садакалары болсо, орозолору же башка кандай гана жакшылык иштери болбосун, өмүр бою ошолорду кылып жүрдү. Мисалы адам канча жыл жашады деп койсо, мисалы эстесеңер, бирөө 60 жыл жашады, кимдир бирөө 70 жыл жашады. Өмүр бою соопчулук иштерди кылып жүрдү. Өмүр бою деле динде карманып жүрүп, сооп иштерди кылып жүрүш деле кандай чоң мээнет туурабы? Жеңил нерсе эмес да, бул кандай оор, кандай кыйын, бекемдик керек бугачы. 5 маал намазды калтырбай окуп жүрөт, чоң убактын бөлүп. Эртең менен таң атпай багымдатка туруп, даарат алып, ошо кыйынчылыгына карабастан, Рамазан айларында орозо кармап атат. Ач койгонуна карабастан, өз муктаждыгына карабастан, башка бирөөгө садака берип жүрөт. Ата-энеге жакшы мамиле кылып жүрөт, кошуналарга жакшы мамиле кылып жүрөт. Кандай гана соопчулук иштер болбосун, ушунун баары элестетсеңер, өмүр бою кылып жүрөт. Бирок ушулар менен бирге Аллах Таала шерик келтирип жүрсө. Мисалы арбактарга сыйынып жүрөт. Маркумдарга сыйынып атат. Же Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалып жүрөт. Же көз ачык төлгөчөлөргө барып жүрөт. Мына ушундай чоң ширк иштерди кылып жүрөт да. Мисалы бул кээ бир мисалдар эле да. Эмне болот мындай адамдын абалы? Куран сүннөттүн негизинде, бул биз өзүбүз айтып аткан жери жок да. Куран сүннөттүн негизинде бул адам мына буга чейин аяттарды окудук, адам тозокко барып калат экен. Түбөлүк ошол жакта калат. Бейишке баруу арам болот. Аллах Таала эч качан кечирбейт. А бул соопчулук иштердин бирөөсү дагы пайдасы тийбейт. Ушул кылган соопчулук иштердин баарысы тең текке кетет. Күйүп кетет. Субханалла, карасаңыздар. А буга далил кандай? Аллах Таала айтат: "Ва ма якфур бил имани факад хабита амалуху." Ким иманга капырчылык кылган болсо, анын амалдары текке кетет деген, жок болуп кетет деген. "Ва хуа фил ахирати минал хасирин." Жана кыямат күнү ал зыян тартуучулардан болот деген да. Капырчылык, ушу ширк келтирүү бул Аллахка болгон капырчылык. Башка аятта Аллах Таала биздин пайгамбарыбыз Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам кайрылып айтат: "Ва лакад ухия илейка ва илал лазина мин qablик" дейт. Мына сага айтылды дейт. Кимге айтып атат? Мухаммад пайгамбарга айтып атат. Мына сага айтылган дейт. Вахий болуп айтылган. "Ва илал лазина мин qablик" дейт. Жана сага чейинкилерге дагы дейт. Сага чейинки дагы башка пайгамбарларга айтылган эле дейт. "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук" дейт. Эгерде ширк кылганыңда сенин баардык амалдарың жок болуп кетет эле дейт да, күйүп кетет эле дейт. "Ва ла такунанна минал хасирин" дейт. Жана сөзсүз түрдө сен зыян тартуучулардан болуп калат элең дейт. Кимге айтып атат? Аллах Таала: "Сен сөзсүз зыян тартуучулардан болосуң. Сенин кылган иштериң баарысы күйүп кетет эле" дейт. Эмне кылсаң сен ширк кылганыңда дейт да. Эгер ширк кылсаң. Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ага айтып аткандан кийин сөз үчүн эмне айта алабыз? Башка аятта Аллах Таала 18 пайгамбардын атын айтып бүткөн соң айтат: "Ва лау ашраку ла хабита анхум ма кану ямалун" дегенде, эгерде алар ширк кылганда дейт, ошо пайгамбарлар, анда алар кылган амалдар баарысы тең жок болуп кетет эле, күйүп кетет эле дейт да. Субханалла. Пайгамбарлардын соопчулук иштерин билебиз, кандай гана алар өмүр бою дин үчүн кызмат кылып, канча деген адамдардын исламга келишине себепкер болушкан. Аллах Таала аларга жүктөгөн аманатты элге жеткизишкен. Намаздарда кандай, ибадаттарда кандай бекем болушкан. Адамдарга үлгү болушкан. Ошонусуна карабастан дагы Аллах Таала айтып атат: "Эгерде булар ширк кылганда, алардын кылган амалдары баарысы тең текке кетет эле" дейт да. Субханалла. Ошон үчүн биз коркушубуз керек да, ошол күнөөдөнчү. Сак болушубуз керек, жакындарыбызды кайтарышыбыз керек. Жана ушундай мунун коркунучу өтө чоң болгондуктан, ошондуктан пайгамбарлар дагы мындан өтө катуу кайтарышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин эң биринчи өтө көңүл буруп кайтарган күнөөсү ушул нерсе болгон. Ширктен кайтарган. Кайсы гана хадистерде болбосун, кайсы гана рухсаттар болсун, баарын айтат Аллахка шерик келтирбегиле деп. Кайра айтып жүрөт эле. Пайгамбар болуп баштагандан өмүрдүн аягына чейин мындан кайтарат эле. Ага чейинки да башка пайгамбарлар булар тууралуу аяттарда сабактар өткөн болчубуз. Жана ал эле эмес, алар кайтармак турсун, пайгамбарлар өздөрү дагы коркот эле ширктен. Аллах Таала аларды коркутуп атпайбы? Ошол себептүү дагы пайгамбарлар чынында эле өздөрү үчүн коркот эле ширктен. Ибрахим пайгамбарды уккансыздар. Ибрахим пайгамбарды Аллах Таала "Валам яку минал мушрикин" деп, эч качан ширк кылган эмес деп, аны аябай мактаган. Жана Ибрахим алейхиссалам тууралуу Аллах Таала биздин пайгамбарыбызга Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам айткан да. "Иттаби миллата Ибрахима ханифа валам яку минал мушрикин" деген да. Ханиф болгон, жалгыз Аллахка сыйынуучу Ибрахимдин динин карман деген да.
ошонун динин ээрчи деген. Ал Аллах эч качан шерик келтирген эмес эле деп. Биздин Мухаммад пайгамбарга дагы Аллах Таала буйрук кылган Ибрахимдин динин карманып ошону ээрчи деген да. Ибрахимдин чыныгы ислам. Жалгыз Аллахка сыйынуу, таухидти карманган ошол Ибрахим динин карман деп Мухаммад пайгамбарга Ибрахим пайгамбарды үлгү катары айткан да. Бул кандай даражасы бийик болгон да. Анан Аллах Тааланын сүйүктүүсү. Аллах Таала Кур'ан айткандай: "Ваттахадаллаху Ибрахима халила" деген да Аллах Таалачы. Аллах Таала Ибрахимди өзүнө сүйүктүү, жакыны кылып алган дейт да. Ибрахим алейхиссалам жаш бала кезинде өз колдору менен мушриктер жана сыйынган бутпарастарды талкалаган эле. Окуяны билесиздер. Ошолорду келип өз колу менен адамдар сыйынган кудайчаларды талкалаган. Кандай бийик даражада болгон да бул Ибрахим пайгамбар. Ошондой болгонуна карабастан, Аллах Таала Кур'анда Ибрахим пайгамбардын дуасын келтирет. Ибрахим пайгамбар мынтип айтчу экен: "Важнубди ва бани ан набудал аснам" дейт да. Аллах Таала мени жана менин балдарымды бутпарастарга дейт, идалдарга сыйынып кетиштен сакта деген да, алыс кыл деген. Робби иннахунна адална касира минан нас дейт. Робби, чынында ошолор дейт, ар кайсы кудайчалар, идалдар көптөгөн адамдарды адаштырып салды деген да. Субханалла, Ибрахим алейхиссалам айтып атат: "Мени жана менин балдарымды идалдарга дейт, жалган кудайларга сыйынып кетиштен мени алыс кыл, сакта" деп атат. Ибрахим алейхиссалам коркуп атат өзү үчүн. Ибрахим алейхиссалам коркуп аткандан кийин анда биз эмнени айтабыз? Жанагындай даражада болгон, өз колдору менен бутпарастарды талкалаган, жаш бала кезинен баштап Аллахтын сүйүктүүсү болгон, биздин пайгамбарыбызга ал үлгү болгон ошондой улуу пайгамбар дагы өзү үчүн коркуп атат. Коркуп Аллах Тааладан сурап атат: "О Аллах Таала, мени жана менин балдарымды, урпактарымды бутпарастарга, идалдарга сыйынып кетиштен сакта, алыс кыл" деп сурап атат. Эми суроо берели, биз ушинтип сурап жүрөбүзбү Аллах Таалага кайрылып? Мына ушундан дагы биз ар бир мусулман өзүн сынап көрсө болот да. Динден канчалык туура түшүнүгү бар. Канчалык бул Аллах Тааланын акысын түшүндү, канчалык деңгээлде ла илаха иллаллахтын маанилигин түшүндү. Жана анын карама каршылыгы болгон ширктин канчалык коркунучун адам билди. Мына ушул жактан дагы адам түшүнсө болот. Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берип көрөлү да. Өмүрүмдө мен: "О Аллах Таала, мени ширктен сакта" деп дуа кылып көрдүк беле? Мисалы башка нерседен сакта, андан сакта, мындан сакта деп айтып жүргөн болторубуз мүмкүн да. Айтып жүрөбүз. Бирок ширктен сакта Аллах Таала деп айттык беле? Эгерде айтып жүрсөк жакшы. Эгерде айтпасак мына мына кандай биз диндеги болгон туура түшүнүктөн алыс болуп калганбыз да. Ибрахим пайгамбар биякта жанагындай даражада болсо дагы айтып атат Аллах Таалага кайрылып. Демек эмне экен бул ширк? Чындап эле бул корко турган нерсе да. Биз коркушубуз керек, мындан сак болушубуз керек. Мындан кантип сак боло алабыз? Муну окуп үйрөнүү менен. Бирок муну окуп үйрөнсөк анан сак боло алабыз да. Эгерде аны билбесек кантип аны таштай алабыз? Ошондуктан мына бул сабактарды андан сак болуш үчүн үйрөнүп атабыз. Ибрахим пайгамбар карасаңыздар айтып атат: "Мени жана менин балдарымды" деп атат. Бутпарастарга сыйынып кетиштен сакта деп атат. Мына бул жакта да ата-энелерге да сабак да. Биз мына балдарыбыз үчүн дуа кылып жүрөбүзбү? Ата-энелер өзүнүн балдары үчүн аны сурайт, муну сурайт туруп, Аллах Тааланы тeenет, ар кайсы нерседен сакта деп, жамандыктан, баледен сакта деп жүрөт. Бирок "О Аллах Таала, мен балдарымды ширктен сакта" дегендерди уктук беле азыр? Көрсөтөр канчалык мына ошол диндеги болгон Кур'ан сүннөткө туура келген түшүнүк дагы эле бизге жете элек да. Негизи бул кандай эң чоң улуу бале болуп атат, ширк. Адам ширк кылса бул дүйнөдө акыретте бактысыз болуп калып атат. Чынында мындан биз жалбарып Аллах Тааланы суранчу нерсе да булчу. О Аллах Таала, бизди сакта, жакындарыбызды сакта, балдарыбызды сакта депчи. Бул пайгамбарлар ушинтип аткандан кийин биз андан беш бетер суранышыбыз керек. Жана чынында эле пайгамбар саллаллаху алейхи өзү дагы сахабаларына үйрөткөн дуа бар. Сахабаларына, өзүнүн жакындарына ушинтип үйрөткөн. Сахабалардын абалын билесиздер, кандай алар сахабалар деген кээрлерине тирүү кезинде эле алар бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Кандай Аллах Таала алар менен ыраазы экени тууралуу аяттар түшүргөн. Ушундай абалда сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи дуаны үйрөтүп атат. Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шейъан ва ана алам ва астагфирука лима ла алам. О Аллах Таала, мен билип туруп сага бир нерсени ширк кылып калуудан мен сенден сакташыңды сурайм. Жана мен билбей кылган күнөөлөрдөн сенден кечирим сурайм депчи. Карасаңдар, сахабаларды үйрөтүп атат. Биз дагы ушул дуаны айтып жүрүшүбүз керек да. О Аллах Таала, мен билип сага бир нерсени ширк келтирип калуудан мен сенден жардам сурайм. Жана мен билбей кылган күнөөлөрдөн сенден кечирим сурайм деп.